Кыргызстанда ишкердик менен алектенгендердин саны жылдан жылга көбөйүүдө. Өлкөнүн экономикасынын алга жылуусуна салым кошкондордун катарын ишкер айымдар да толуктап келет. Көп учурда айымдар миграцияга барып келгенден кийин тапкан каражатын туура иштетүү менен чакан ишкердикти баштап, жарандарды жумуш менен камсыз кылып жатышат. Өлкөдө акыркы убакта жеңил өнөр жай тармагы өнүгүп, тигүү цехтерин ишке киргизгендер көбөйдү. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Жаңычыр айылында буга чейин кийим тигүү цехи болгон эмес. 42 жаштагы Инаят Хасанова үйүндө буйрутма алып, кийим тигип келген кол өнөрчүлөрдүн башын бириктирип, чакан цех ачты. Мында 8 аял жумуш менен камсыз болду. 5 балам бар. Негизи ушу балдар Москвада иштейт. Кришин ушу Москвада. Москвада иштеп келгеним цехтерде. Ушу айылда иштейм өзүм. Заказ алып. Şu жаштайымдан чеберчиликти апамдан үйрөнгөнмүн. Ушул жашымдан тигем. Буга чейин үйдө заказ алып тикчүмүн. Эски зданияны өзүбүз ремонттоп, шлем цех кылып иштеп жатабыз. 2 жума болду. 8 аял иш орун менен камсыз болду. Базарга чыгабыз, заказ алабыз. Миграцияга баргандар көп, алардын арасында аялдар да көп. Hem şu sehke kelip iştese bolot ayallar. Daha maşinkalarda alınıp, kengeytiriz деген planlarımız var. Şunduktan ayaklar kelip iştesi bulur. Onlar migrasıya barbay, şu жерге kelip işinin kamsız olsa bulur. Kızlarını da alıp yürüteyle de atаңыз. Okuturgan kızlardı. Жазda işten kullanıyor. Şunda kalbi, halatlar tegiz. Artılar şu ayırdan. Koşun ayırdan kelişekler. Bir günde Olma çeyim деген. 5, 8, 10 деген. Maksatlarım çoğun bolçu. Boş жүрген ayaldardı işimden kamsız kılsam, seх açsam dep kıyaldan çoğun. Элет жеринде жумушсуздук күч болгондуктан миграцияга калгандардын саны көп. Мындан улам аймакта ишканалардын ачылышы жергиликтүүлөр үчүн маанилүү. Цехте иштеп жаткан аялдар буга чейин ар кимиси өз алдынча буйрутма алып, жергиликтүүлөрдүн муктаждыгын камсыздап келсе, эми чоң көлөмдөгү буйрутмаларды ала баштайт. Цехтин ачылганы аябай жакшы болду. Себеби мурда биздин айылыбызда цех болгон эмес. Биринчи жолу ачылды. Анан бизде аялдар көбүнчө миграцияга барып ошол жактарда иштейт эле. Азыр цех ачылып, көп кыздарга иш орун болуп калды. Мындан буягы цехти чоңойтсок, иш орунду көбөйтсөк, кыздар миграцияга барбай ушул жерде иштесе, анан жаш кыздарыбызды бардык келечекте турмушка эме кылып, чеберчиликке окутуп, үйрөтүп, чеберди эмесине өркүндөтсөк деген ой максаттарыбыз бар. Бул машиналар өтө жакшы, пайдаланганга удобный. Мурда 1-ден 2-ден көйнөк тиксек, азыр 3-тен 4-тен тиккенге жетишип жатабыз. Анан бул цех ачылып, өкмөтүбүздүн негизинен цех ачылгандан бери элге да жакшы, бизге да жакшы болду. Элдер келип ушул жерден сатып алып кетет, заказы болсо берет. Биздин дагы ишибиз жакшы, элге да жакшы болот деген. Инаят Хасанова жетектеген чебер айымдардын цехти ачышына жергиликтүү бийлик колдоо көрсөткөн. Айылдагы бош жаткан имаратты берип, аны оңдоп түзүүгө да көмөк көрсөткөн. Эми элеттик аялдар чет жерден жумуш издебей, өз айылында иштеп, үй бүлөлүк кирешесин толуктоого шарт түзүлдү. Сиздер турган жерлер быйыл ушул цех ачылды. Жаңычыр айылында мурда цех жок болчу. Тигүү цехи. Bular proyekt жазыш 3 машина алды. Ошол бүгүнкү күндө азыр 8 адам жумуш менен камсыз болду. Биз негизги максат миграцияга барбай аялдарды колдоо көрсөтүү максатында ушул цехти ачып бердик. Бул жерде айыл өкмөттө жана өтүп кеттим 8 жумушчу орун түзүлдү. Бүгүнкү күндө азыр иштешип жатат. Анан айыл өкмөт тарабынан ушу мурда boş жаткан зданияны ремонт кылып бердик дагы, айыл өкмөт кылып берди, ушул цехти ачып берди.
Анан берде кызыкчылыгы неде биши мүмкүн, Алибек мисалы. Зданияга бир сом акча төлөбөйт булар. Электр энергиясын бекер кылып бердик. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө көрүп отурасыздар. 8 адам жумуш менен камсыз болду. Дагы күчөтүлүшкө, дагы күчөтөбүз. Аракетчилиги менен өз негизинен өнөрчүлүгү менен аракетчилигине жетишип калат. Дагы бир нерсени айтып өтүп кетиш керек. Булар Россияда иштеп келген кыздар, Бишкекте жүрүп, ички миграцияда, тышкы миграцияда жүрген кыз келиндер, ошолор өздөрүнүн үйрөнүшүп келип, ушу бүгүнкү күндө миграцияга барбай ушул жерде жумуш орундарында иштешип атат. Биздин айылда ийгиликтүү аялдар көп. Биз аларды айыл өкмөт тарабынан колдоп турабыз. Бул имаратта кыз келиндер үчүн сулуулук салонун ачуу да пландалып жатат. Учурда үлпөт көйнөктөрү алынып келинген. Эгерде салон ачылса, элеттеги кыз келиндер сулуулук кызматын алуу үчүн башка айылдарга барып убара тартпайт. Ишкер айым Инаят Хасанованын алдыдагы максаты чоң. Тигүү цехин кеңейтип, айылдагы жумушсуз кыз келиндерди иш менен камсыздоо, тигүүчүлүктү үйрөнүүнү каалаган жаштар үчүн окутууларды уюштурууну пландап жатат.